иштер министрлиги кабарлайт. Активисттердин телефону бир айдай гана тыңшалган. Жарандык активисттердин социалдык тармактарда жана бир катар маалымат агенттиктеринде телефондору тыңшалып жатканы тууралуу дооматына Ички иштер министрлиги жооп берди. Министрликтин басма сөз кызматы маалымдагандай, былтыр октябрь айындагы окуяларга байланыштуу Кылмыш кодексинин 262-беренеси массалык башаламандык менен кылмыш иши козголуп, прокуратура Ички иштер министрлигине жүктөгөн. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында айрым шектүү адамдар менен байланышын текшерүү максатында тергөө кызматы тарабынан 1-Май райондук сотуна айрым адамдардын телефон сүйлөшүүсүн 2021 жылдын 10-февралына чейинки аралыкта угууга уруксат берүү өтүнүчү берилген. Өтүнүч 1-Май райондук соту тарабынан канааттандырылган деп жазылган Ички иштер министрлигинин маалыматында. Булак, Азаттык KG. 11-июлда Ош шаардык кеңешине шайлоо өтүп, 45 депутат мандатка ээ болду. Т-медиа басылмасы алардын ичинен 3-өө мандаттарын мыйзамсыз алганын аныктады. Ош аймактык комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров 15-июлда шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколго кол койгон. 30-июлда шаардык кеңешке депутат болуп шайлангандыгына байланыштуу Ош шаарынын жылуулук берүү муниципалдык ишканасынын жетекчиси Бекмырза Эргешев, Ош шаардык суу канал ишканасынын жетекчиси Дөөлөтбек Кокочоров жана Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов кызматын тапшырды. Бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга караманча каршы келет. Анткени бул мыйзамдын 51-беренесинин 1-пунктуна ылайык эл өкүлү болуп шайланган талапкер жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу менен шайкеш келбеген ыйгарым укуктарын өзүнөн алып салгандыгы жөнүндө арыздын көчүрмөсүн шайлоо жыйынтыкталган соң 3 күн ичинде аймактык шайлоо комиссиясына бериши керек болчу. Эгер 3 күндүн ичинде бул талапты аткарбаса, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 52-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган тартипте тизмедеги кийинки талапкерге мандат өткөрүлүп бериши керек эле. Бирок алар мыйзамда көрсөтүлгөн 3 күн эмес, 15 күндөн кийин жетекчилик кызматын тапшырышкан. 20 сааттан ашты. Москвада бир күн, бир түндөн бери Манас жаңырууда. Кечээ 31 августтан тарта Манасчы Дөөлөт Сыдыков Орусиянын Москва шаарында 5 күн, 5 түн бою Манас айтуусун баштаган. Ал буга чейин Бишкекте айткан рекордунан ашты. Тагыраагы 20 сааттан ашык убакыт болду. Бул тууралуу уюштуруучу Гүлзар Кокенова билдирди. Москва шаарындагы мекендештер Манасчыга ыраазычылык билдирип, ак батасын берип жатышат. Белгилүү болгондой, Дөөлөт Сыдыков узак мөөнөткө Манас айтып, Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө аракет кылууда деп билдиришти. Гиннес уюмунун жобосуна ылайык 1 сутканын ичинде 2 сааттык тыныгуу берилет. Эске салсак, 12 ноябрь күнү Манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат 27 мүнөт убакыт бою эч тыным албай, тамчы суу ичпестен Манас айтып, Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө аракет кылган. Булак Супер KG.